Эгер сиз Жалал Абадка биринчи жолу келип жаткан болсоңуз, шаардагы аймактануу музейине сөзсүз келиңиз. Сиздер мындан облуска тиешелүү болгон 3-4 кылымдан баштап азыркы заманга чейинки ата-бабаларыбыздын басып өткөн жолу, алар колдонгон буюмдар, экспонаттар менен тааныша аласыздар. Музей 5 бөлмөдөн турат. Мында шаардын эзелки археологиялык материалдарын, советтик бийликти түзүү учурундагы шаар материалдарын, улуу ата мекендик согуш жөнүндөгү техниканы түзүү учурундагы материалдарды таба аласыз. Мында 6000ден ашык экспонаттар бар. Алардын ичинде 3-кылымга таандык болгон темир заводко көзүңүз түшпөй койбойт. Курал-жарактардын түрү чоподон, жыгачтан, жезден жана темирден жасалган буюмдар. 17-18 кылымга таандык кыргыздын кийимдерин кезиктире аласыз. Колдонуп келген экен деп кызыгуу менен карашат. Мисалы чачпакты деле каерге кадашчу деп келип сурашат да окуучуларчы. Анан кийин чачын көрсөтпөш үчүн чачпакты энелерибиз кадашкан экен да негизиненчи. Ал деле өзүнчө мындай тарыхты айткандачы. Экспонаттарыбыз көп үчүн алар өтө терең көңүл буруу менен карашап, көрүп, сурап кетишет. Тилекке каршы туристтерге аймакты таанытып турган музейибиз талапка жооп бербейт. Мында көңүл жылыткыдай шарт түзүлгөн эмес. Союзда курулган үй 1972-жылы музейге айланган. Ошондогу эски абал бүгүнкү күнгө чейин сакталып турат. Жалал Абад туристтик борбор боло турган чоң пландар бар го. Ошону ашырыш үчүн албетте биринчиден ушу туристтер келе турган ушундай борборлор мындай жакшы шарт менен жылуу, жарык болуш керек. Бул имарат 80 жылдан ашык бойдон ушу турат, ошол эле немеде калыпта канчалаган ремонт жасаган менен бул эскилиги жеткен имарат. Мураскананы жаңы имаратка көчүрүү заман талабы. Музей жетекчилиги бул боюнча тиешелүү жактарга кайрылган. Учурда эл аралык талаптарга жооп берген музей салуу облустун күн тартибине киргизилген. Долбоорлору даярдалып жатканы маалымдалды. Кыргыз Республикасы президентинин Жалал Абад областындагы кайрымдуулук өкүлүнүн аппаратынын жетекчилиги билет бул маселе күн тартибинде тургандыгын. Азыркы күндө ушул жакшы ой максат бар. Мына өзүңүздөр билесиздер, Жалал шаарындагы түрмөкана Базаркөл районуна которулду. Ушул жерден 8 гектарга жакын жер айнты ажыратылып жатат. Ошол жерге азыр биздин жетекчилик, облустун жетекчиси ушундай жакшы ниет тилеги бар. Ушу край таануу тарых музейинде ошол жерге алып барсак, себеби эл көп келе турган жер деп ушундай жакшы ой тилектер бар. Жалал Абад шаарындагы жалгыз аймактануу музейи каланын Байзаков көчөсүндө жайгашкан. Музей ата мекендик чет өлкөлүк туристтерди өзүнө тартып, кызмат көрсөтүп келет. Кирүү акысыз. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.